Ушундай досторубуздун алдында буну айтканыңыз үчүн бул бизге аткарып аткан иш эмес, максат катары көрөбүз. Ошого жеткенге аракет кылабыз. Биринчиден мен да баарыңыздарды кош келдиңиздер деп, ошону менен бирдикте өзгөчө уюштурган топко, уюштурууну баштап турган Айбек мырзага дагы ыраазычылык билдирип кеткенге өзүмдүн моюмдагы арыз деп ойлойм. Себеби жаш ишкерлер тобу дагы түнөтүп атканда ыраазычылык билдиргиз. Себеби биз дагы Кыргызстанда ушундай бизнес форумдарды, жол үстү митингдерди, көрүшмөлөрдү, тосуп алып, жолуктуруп дегенде уюштурууга аракет кылып жүрөбүз. Уюштуруунун эмне болгонун билебиз. Ошондуктан кийин нерсе ошону Түркияда өткөрүп аткан үчүн дагы өзгөчө дагы бир оорчулук болсо керек. Ошол оорчулукту мойнуна алып уюштуруп аткандыктары үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буюрса жакшы жаңы башак болуп аркасынан жемиш алып келет деген тилектерин айтышты. Анан катары Айбек мырза, сиз жетектеген, сизге жана сиз жетектеген аркаңыздагы ишкерлер жамаатына келечекте ишкер болуп аткан аркада жаштарга дагы айтып коелу. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Албетте бул жерде эми бири-бирибизди мактап, же болбосо аябай эме кылыш үчүн келген жокпуз. Негизинен өзүбүздү критикалап, дагы эмне кылсак болот, кандай максаттарыбыз бар, ошондой эркин түрдө сүйлөшүп алуу үчүн дагы жыйнап отурабыз да. Иштин максатына ылайык дагы ошону дагы айтып кетишибиз керек. Мен ойлойм, Түркияда өткөндүн өзгөчө бир символикалык дагы мааниси бар, анан практикалык дагы натыйжасы болсо керек депчи. Символикалык мааниси Евразия, өзгөчө бир жагынан Европа, Азия, Африка, Орто Чыгыш деген бүтүн географиянын бөлүмдөрүнөн турган бир өлкөдөбүз, тогуз жолдун тому дегендей. Ошол учурда чыгыш дүйнөсүнүн, анын ичинде мусулман өлкөлөрдүн ичинде дагы өзүнө таандык тажрыйбасы болгон бир өлкөдөбүз. Бул өлкөдө жашаган досторубуздун дагы уюштуруп атканы өзүнчө бир видениянын, же болбосо бир келечекке байланыштуу тажрыйбанын дагы азыртан токтолуп калганына белгиси болсо керек. Себеби Түркиядан дагы, Түркияда жашап аткан досторубуздан дагы көп нерсени биз күтөбүз ошого байланыштуу. Себеби биздин акыркы учурлардагы өткөн жашообузга параллелдүү бир немени өткөрүшүдө Түркияда дагы менин билишимче, анан ошол учурда дүйнөлүк алгакта буга байланыштуу тартышуу, пикир алмашуулар болду. Мисалы биз жаңы эле парламент системага өтүп атканда бул жакта президенттикке кылабызбы, ошондой кандай болот деген тартышуулар болду, аябай пайдасы тийди деп ойлойм. Ошол учурда азыр конституциясы тартышып атат. Буга албетте жеке сектор, анын ичинде бизнесмендер дагы чоң пикирин айтып атат. Ошол пикирлер менен журулган бул жердеги досторубуз бир эле Кыргызстанга эмес, жалпы дүйнөдөгү кыргыз боордошторго салымы болот болуш керек. Азыр эми биз дагы ошол салым кошо тургандай, же болбосо дүйнөнүн Москвадагы, Россиядагы досторубуз, Америкадагы, башка өлкөлөрдөгү боордошторубуздун дагы ийгиликке жетишип, дагы биз сыймыктанган деңгээлге жетиш үчүн белгилүү бир принциптерди дагы карманышыбыз керек деп ойлойм. Ал башта биз кимбиз дегенди жакшы билип алышта. Биз кимбиз дегенде эми эски доор өттү, биз манасыбыз бар, биз ушундай тарыхыбыз бар деп курулмабызды алдыга чыгарып, анан аркасында иш жок деп мактана бергенден дагы көбүрөөк ишке өтүүнүн, чынында конкреттүү түрдө. Анан дүйнөнү тааныш. Биз 15 жыл мурдагы дүйнөдө эмеспиз, 10 жыл мурдагы дүйнөдө эмеспиз, жада калса 5 жыл мурдагы дүйнөдө дагы эмеспиз. Азыр дүйнөдө ушунчалык маалымат өзгөрүп атыр. 30 жыл мурда 10 жылда бир дүйнөнүн адамзаттын маалыматы 2 эсеге чыкса, быйыл азыркы жылдарда технологиянын да өнүгүшү менен 1 жылда, же болбосо жарым жылда адамзаттын бүгүнгө чейинки тарыхта топтогон маалымат 2 эсеге көбөйдү. Демекки, бул дагы биз өтө динамикалык, өтө катуу өзгөрүүдөгү бир адамзаттын тарыхынын тилкесинде жашап атабыз. Ошондуктан катуу өзгөрүп аткан шарттарды дагы жакшы түшүнүп, ошонун кайсыл жака баратканын жакшы окуй алган шарттар, келечекке байланыштуу ошого даярдана алган бир элитанын жетиштүү шарт деп ойлойм. Ал дагы бизнесмендер, ошол эле бизнесмендер болгон интеллигенция, же болбосо ошол тышкы тажрыйбанын ичине сиңирген биздин боордоштор менен дагы толуп калат деген ойдобуз. Биз кимбиз, анан дүйнө кандай алга барат. Мен ойлойм, азыркы учурда дүйнө араб жазы дагы көрсөткөндөй эле, дүйнө чындыгында эркиндикке ушунчалык
берилген үчүн ошол менен бирдикте эркин жарышуунун ичинде болгон үчүн. Демек биз дүйнөлүк алкакта жарышыла турган болсок, ошол баалуулуктарды өзүбүзгө сиңирип, биз бирөөлөрдүн продукциясын эле саткан эмес, ошого биз салым кошкон, биз дагы бирөөлөргө сунуштай алган. Муну бир эле товар катары азыр бизнесмендер жакшы түшүнөт, товар катары бир эле конкреттүү нерселер эмес, билим да азыр бир товар. Же болбосо биз сунула турган адамзат баалуулук деп билген бүтүн нерселер бир товар. Ошого сунула турган бир пикирби, бир жаңы адабият чөлкөмүндө, же болбосо философия тармагында, бизнес чөйрөсүндө, саясий алкакта, же болбосо конкреттүү бизнес товар катарындагы нелер сунуп алабыз. Ошого байланыштуу биз максаттарды жакшы коюп, ар бир максатты өз тепкичине ылайык, дүйнөлүк шарттарды унутпай, жакшы аркасында турушубуз керек. Мен ойлойм, ошондой ишке аркасынан түшө турган болсок, азыр чоң иш, же болбосо чоң корпорация, чоң өлкө эмес, тез иштерди кылган, ошолордун аркасынан тез чыккан динамикалык уюмдар, динамикалык ишкерлер, динамикалык корпорациялар, динамикалык өлкөлөр дагы ийгиликке жетишип атат. Кыргызстан эч качан кайсы жерде болбосун диаспорабыздын саны аз, бизнесмендерибиз аз, өлкөбүздүн немеси, населениясы аз дебей, биз ошонун ичинде аздын ичинде саз, тез деген принципти алдыга чыгарса, сөзсүз түрдө бул максатка жетебиз деп ойлойм. Вакытта мен көрүп колдонуп койдум, ошо кечиресиздер, дагы аркасынан да баарлашып сүйлөшөбүз. Дагы рахмат, ийгилик.